Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 2 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Артур Медетбеков генерал Ташиев коррупцияга уюшкан кылмыштуулукка экстремизмге каттуу сокку урду. Арба KG сайты Артур Медетбеков менен маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Артур мырза УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке киллерден кат келип коомчулукта ар кандай ой пикирлер жаралды. Мындай көрүнүш мурда болгонбу, башка өлкөлөрдө кандай? Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына жазылган киллердин каты коомчулукта чоң талкуу жаратып, ар кандай карама-каршы пикирлердин айтылышына негиз түздү. Себеби киши өлтүргүч киллер жазган кат өтө түмөндүү ойлорду жаратып, адамдардын психикасына таасир этип дүрбөлөңгө түшүрдү. Чынында Кыргызстанда 33 жылдын ичинде киллер же буйртма берген адамдардын алдын ала эскертип кат жазган көрүнүш болгон эмес. Бирок мамлекеттин даражалуу кызматында иштеген адамдарды өлтүрүү боюнча пландалып, граната ыргытылып, пистолет менен аткан учурлар кездешкен. Дүйнө жүзүндөгү окуяларга сереп салсак, киллер же буйртма алып киши өлтүргөн адамдар ачык кадамга барбай, күтпөгөн мезгилде кол салышат. Киллер кебетесинен эле жүрөк үчүн алган сүрдүүбү же ал коомчулукка байкалбаганга аракет кылабы? Буйртма өлтүрүүлөр менен шугулдангандар кандай артыкчылыктарга эгедер? Кээ бир көзгө атаар мергенчи болсо, айрымдары да сыккан аскер кызматкери жана бомба, мина жардыра турган тармакта иштеген адистер катары саналат. Атайын заказ менен өлтүрө турган адамдардын тажрыйбасы, даярдыгы мыкты болот. Алар тымызын киллер же киши өлтүргүч катары эмгектенишет, ошондой эле психологиялык жактан оорулуу же катуу ыза тартып, кордук көргөндөр дагы өч алуу максатында адам өлтүрүүгө барышат. Жаз-күз айларында психикалык жактан жабыркагандардын оорулары өрчүп, ойго түшкө кирбеген мыкаачылыктарды жасап койгондор да бар. Ошон үчүн кат жазды делген киллер такталып, ага буйрук бергендер дагы аныкталып, жоопкерчиликке тартылып, жаман ою бар адамдарга сабак болушу кажет. Камчыбек Кыдыршаевич киллер жалдан чудай иштер менен алектендиби? Камчыбек Кыдыршаевич акыркы мезгилде коррупцияга уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө, эл аралык терроризмде, экстремисттерди майтарууда орчундуу ийгиликтерге жетишип, терс күчтөргө каршы чоң эле сокку урду. Албетте иштеген кишинин кемчиликтери да болот, бирок ошого карабастан ишти так жана бир тараптуу алып барганга бардык күчүн жумшады. Балким киллерге буйртма бергендер Ташиевдин өзүн, үй бүлөсүн коркутуп, ошого катар мамлекеттин башка дагы жетекчилерине сес көрсөтүү максатында кат жазышы мүмкүн. Териштирүү иштеринин натыйжасында ыкчам издөө тактоо оперативдик техникаларды колдонуу менен киллер деле эмес, ага буйртма берип курал-жарактарды камдагандар да табылышы керек. Буга чейин деле уюшкан кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөшүү, терроризм, экстремизм тамырын кыркууда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине деле атып кетем, жардырып салам деген анонимдүү каттар, телефон чалуулар, СМС же электрондук почталар аркылуу билдирүүлөр келчү. Бирок алар аны официалдуу жарыялачу эмес, көп учурда алар табылып калчу же жөн эле психологиялык атакалык негизде айтылган көрүнүштөр экени ачыкталчу деп маек куруп берген Артур Медетбеков Арба KG сайтына. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстан көтөргө чейин бир 400 тоннага жакын алтын жалпы казылып алынган болсо, ошондон түшкөн жалпы выручка бир 14 миллиард долларга жакын акча болгон болсо, ошонун бир 30-35% эле Кыргызстанда калып келген да. Бул ошол капиталдык чыгымдарга, эксплуатацияга кеткен чыгымдар, эми айлык майына дегенде социалдык төлөмдөр, анан электр энергияга, башка сатып алууларга. Ал эми бул проект бизге өткөндөн бери жалпы 1-октябрь ошо 24 жылга чейин 1 миллиард 174 миллион доллар таза киреше түштү деп айтсак болот да. Демек, өндүрүлгөн алтындын канча көлөмүн өндүрбөйлү түшкөн каражат
жүздө Кыргызстанда калып атат деп айтсак болот да. Чуулгандуу видеодон кийин Ноокат райондук милициясына жаңы жетекчи дайындалды. Ички иштер министринин буйругуна ылайык Жуманазар Орозбаев Ош облусуна караштуу Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө жетекчи болуп дайындалды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда анын орун басары кылмыштуу иликтөө бөлүмчөсүнүн башчысы болуп Медер Асанов, коомдук коопсуздук кызматынын башчысы болуп Сейитбек Молдобаев, кадр боюнча орун басарлыкка Илимбек Мамедеминов дайындалды. 20 ноябрда социалдык тармактарда Ноокат району Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Тимур Абдисаттар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган делген видео тараган. Анда жарандык кийимчен адамга милициянын формасын кийген адамдар акча берип жатканы көрсөтүлгөн. Видео Ноокат району Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн 10дон ашык кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, райондук милициянын ошол учурдагы жетекчиси Талгат Өскөналиевге каршы даттангандан кийин чыккан. Көп өтпөй видеого байланыштуу Ноокат району ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери жана Көкжар айылдык милициясынын бөлүмүнүн нөөмөтчүсүнүн жардамчысы кармалган. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси менен айып тагылууда. Кийин Тимур Абдисаттар уулу ички иштер органдарынан кызматтан бошотулуп, издөө жарыяланганы кабарланган. Талгат Өскөналиев кызматынан төмөндөтүү менен жумуштан алынган. Милицияга өзү келгенин айткан Абдисаттар уулу 2023-жылдын 20-январына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. $6.500 жыйылды. Кудайга шүгүр, ушунчалык сиздердин аманатыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп атат. Дагында жардамыңыздарды аябаңыздар. Чет өлкөгө кызымды апарышыма $45.000 керек эди, ушунча жыйылды. Рахмат. 2024-жылдын декабрдын 15-де Кудай кааласа дагы аманатыңыздарды айтып отчет беремен. Алла разы болсун. Ушу кызыма дагы да жардам берип туруңуздар, сураныч токтотпоңуздар. Ушу кызым жакшы болуп кетишиге салымыңыздарды кошо кетиңиздер. Бизден кайтпаса Аллахтан кайтсын. Менин банкым 0708 12 94 94. Анаркамы деп чыгат. Эдинса кылып да салсаңыздар болот. Сбербанк аккаунт номери, ошоңо да салсаңыздар, ол да өзүбүзгө келип түшөт. Алла разы болсун, жардам берип коюңуздар дагы. Урматтуу бир туугандарым, сиздердин мына аманатыңыздар келип биздин карталарыбызга түшүп атат. Алдык аманаттарыңыздарды баарыгыны ошол сиздер салган аманатыңыздар менен кызымды ушунчалык болуп турат. Дары-дарманын алып, вактынчалык операциясында кылып атабыз. Сиздерге Алла разы болсун. Дагы да мындан да токтотпой жардам берип коюшуңуздарды суранабыз. Аскар Акаевдин коомго кошкон зор кызматын даңазаланган конференция өттү. Чыныгы алтынды дат баспайт дегенде эле туаса талант көкүрөгү көрөнгөлүү адам качан кайда болбосун өз баалуулугун көрсөтө алат. Туңгуч президентибиз Аскар Акаевдин 80 жылдык мааракесине карата заманбап Россия тармактык өнүгүү, технологиялык суверенитет жана жаңы чакырыктардын алдындагы экономикалык өсүш аттуу илимий конференция болуп өттү. Аталган конференция жогоруда белгиленгендей көрүнүктүү окумуштуу экономист жана мамлекеттик ишмер Россия Илимдер Академиясынын чет өлкөлүк мүчөсү, Улуу Петр атындагы Санкт-Петербург политехникалык университетинин ардактуу доктору Аскар Акаевдин 80 жылдыгына арналган конференциянын программасында өзгөчө орун алуу маанилүү баяндамасында бөлүндү. Баяндама 2036 жылга чейин Россиянын экономикалык өнүгүүсүнүн жаңы моделин ишке ашыруу стратегиясы деген аталышта болду. Бул доклад уникалдуу илимий эмгек 2-5 жылдык планды камтыган 10 жылдыкка стратегиялык прогноз катары саналат. Тез өзгөрүүлөрдүн жана глобалдык чакырыктардын доорунда ушундай масштабтуу ойлонулган жана узак мөөнөттүү көз карашты иштеп чыгууга жөндөмдүү экономистти табуу өтө кыйын. Бул эмгек Аскар Акаевдин өзгөчө илимий кадыр-баркын баса белгилеген экономикалык ойдун стратегиялык пландаштыруунун өнүгүшүнө кошкон чоң салымы болуп саналат. Бул Аскар Акаевдин мааракеси куттуктоо эмес, анын илимге, коомго кошкон зор кызматын даңазалоо мүмкүнчүлүгү. Анын көп кырдуу чыгармачылыгы эң жогорку кесипкөйлүүлүктүн, терең анализдин, ошондой эле көргөчтүктүн үлгүсүн көрсөтөт. Мааракеңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, Аскар Акаевич. Сизге чын ден соолук, түгөнгүс энергия жана илимий коомдук ишмердүүлүктө жаңы жаркыраган жаратмандыкты каалайбыз деп жазган Арба Кейжи сайты. Кыргызстандын 1600дөн ашуун жараны чет өлкөдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ушул жылдын 1-январына карата Кыргызстандын 1661 жараны чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 1370-и Орусияда,
Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Азаттыкка курган маегинде билдирген. Анын айтымында быйыл жыл башынан бери Орусияда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын 90 жараны мекенине которулду. Дагы 57 кишини экстрадициялоо боюнча иш жүрүп жатканы белгилүү болду. Мындан сырткары Тажикстандан 1, Казакстандан 9 киши Кыргызстанга алып келинген. Мындан сырткары ар кайсы өлкөдө соттун чечими чыга элек, тергөө изоляторунда отургандар дагы бар. Орусияда алардын саны 830дан ашуун. Билим берүү мекемелеринде телефон колдонуу тартиби иштелип чыкты. Билим берүү министрлиги жалпы кесиптик жана кошумча билим берүү мекемелеринде мобилдик аппараттарды колдонуу тартибин иштеп чыгып коомдук талкууга койду. Документке ылайык окуучудан баштап кызматкерлер же башка жарандар билим берүү мекемесине кирген учурда мобилдик телефонун добушун өчүрүшү керек. Ал эми класс, кеңсе, аудиторияга кирген окуучу телефонун толук өчүрүп атайын кутучага салууга милдеттүү. Атайын сабакка керек болгон же тыныгуу өзгөчө кырдаалдар сыяктуу учурларда колдонууга уруксат берилет. Мобилдик телефонду мектептин электр тармагына кошууга, ар кандай видео сүрөттөрдү көрсөтүүгө тартууга тыюу салынат. Мындай талаптарды бузгандарга ОЗЕК эскертүү, күндөлүккө жазуу жана ата-энесин чакыртуу сыяктуу жазалар каралган. Министрлик мындай чара коопсуз окуу процессин камсыз кылуу, билим алуучулардын ден соолугуна кам көрүү, мобилдик аппараттардын зыянын алдын алуу багытталганын белгилейт. Мектептерде мобилдик телефон колдонууга чектөө киргизүү зарылдыгы боюнча Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары тарабынан көтөрүлгөн. Чөнтөк телефондун зыяны көп болуп жатканын президент Садыр Жапаров да билдирип, аны чектөөнүн жолдорун иликтөөнү тапшырган. Мектептерде окуучулардын чөнтөк телефон колдонуусуна тыюу салган тажрыйбага көңүл буруп, ата-энелери менен бирге иш алып барууну тапшырган. Кыргызстанда 2350 мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат, жалпысынан 74 миңге жакын мугалим иштейт. Былтыр 1-сентябрда мектеп босогосун 150 миңдей бала аттаган. Чүйдө 8 миллион сомдон ашык суммадагы психотроптук заттар алынды. ИИМдин кызматкерлери тарабынан ИИМдин атайын багыттагы полкунун атайын операциялар отрядынын кызматкерлери менен биргеликте ыкчам иштөө иш-чараларын жана атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү жолу менен психотроптук заттарды жеткирүү, өндүрүү жана сатуу каналдарын тосуу боюнча атайын операция ийгиликтүү жүргүзүлдү. Тактап айтканда, ИИМдин Чүй облусунун аймагында сатуу максатында психотроптук заттарды өзгөчө ири өлчөмдө өндүрүү пландаштырылып жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча милиция кызматкерлери тарабынан 1995-жылы туулган жаран аныкталып, качууга аракет жасап жатканда кармалган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө САД аттуу жаран баңгизаттар салынган жашуун жерден психотроптук заттарды алып, унаасына салганы аныкталган. Эксперттин корутундусуна ылайык изилдөөгө берилген заттардын үлгүлөрү спайс психотроптук заттар болуп аныкталган. Психотроптук заттарды сатууда аталган жарандын мыйзамсыз кирешеси 8 миллион 750 миң сомдон ашышы мүмкүн болмок. Ошентип синтетикалык баңгизаттарды өндүрүү боюнча баңги лабораторияны түзүү, ошондой эле өлкөнүн аймагында психотроптук заттардын 50 миңден ашык дозасы жайылтылышын алдын алынган. Кармалган жаран козголгон кылмыш ишин алкагында Бишкек шаарынын Сверлов райондук тергөө кызматы тарабынан 282-беренеси сатуу максатында баңги каражаттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын убактылуу кармоочусунун жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар канча адамдарды аныктоо боюнча кошумча